Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин темабыз жай келди. Биздин максат жай мезгили тууралуу кеңири маалымат алуу, жай мезгилиндеги кубулуштарды музыка аркылуу таанып билүү, жаратылышты сүйүүгө, айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга тарбиялануу. Балдар, силер ойлондуңар беле? Эмне үчүн жыл мезгилдери алмашат? Кыштан кийин жаз келет. Жаздан кийин жай келет. Ал эми жайдан кийин күз келет. Бул кубулушту билиш үчүн биз жер шарыбыздын космосто кандай айланаарын билишибиз керек. Биз билебиз, жер шары тоголок экенин. Ал өзүнүн огунда айланат. Ок бул түндүк менен түштүктүн ортосундан өткөн элестөө сызыгы. Жер шарында да көрүнбөс элестөө бир сызык бар. Экватор деп аталат. Ал жер шарын түштүккө жана түндүккө бөлөт. Балдар, жер шары өзүнүн огунда гана айланбастан күндү дагы тегеренип айланат. Күндү тегеренип айланган жолун биз орбита деп атайбыз. Жердин огу күнгө карата кыйшайып турат. Ошол себептен балдар, карагылачы, силер көргөндөй моминтип айланат. Жер шары күнгө карата бирде түндүк жагы менен кыйшайса, бирде күнгө карата түштүк жагы менен кыйшаят. Жер күнгө түндүк жагы менен кыйшайганда көп жарыктыкты жана ысыктыкты алат. Ошондо түндүк жакта жай болот, түштүк жакта кыш болот. Тескеринче, түштүк жагы менен күнгө жылганда түштүктө жай болот, түндүктө кыш болот. Анда балдар, жаз менен күз деген эмне? Жаз кыштан жайга өтүп келаткан учур, күз мезгили жайдан кышка өтүп келаткан учур. Жай айлары июнь, июль, августта күн узарып, күйгүн кеч кирет. Абанын температурасы өтө жогору болот. Жайкы жаратылыштагы мезгилдик өзгөрүүлөр тездик менен өтөт. Жайында көздүн жоосун алган кооз гүлдөр өсөт. Окуучулар жайында эс алышат. Балдар сууга түшүп ойношот. Каникулда көлгө барып эс алышат. Тоолуу жерлерде жайлоо абдан кооз. Ал жерде асман тиреген тоолор, шаркырап аккан суулар, пайдалуу дары чөптөр өтө көп. Жайлоонун абасы таза. Жайкы жаратылыш кубулуштары жамгыр, шүйдүрүм, чагылган, күн желеси, мөндүр жана чагылгандуу жамгыр болуп турат. Жай мезгилинин кооздугу жөнүндө композиторлор көптөгөн чыгармаларды жараткан. Анда эмесе балдар, силер менен бирдикте биз чогуу ырырдайлы. Жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат.
ашат. Балдар, мына биз бүгүн жай мезгили жөнүндө толук маалымат алдык. Жай мезгилинин кубулуштарын музыка аркылуу таанып билдик. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Үйгө тапшырма. Жай мезгилинин сүрөтүн тарткыла. Жай мезгили эмнеси менен жагат? Дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла.